Мой район проценттер көбөйдү, айлыктар көтөрүлдү, таксисттер эми күнүнө 7-8 миңден табат. Кыргызстанга эле келип иштегиле деген жаңылыктарды баарыңыз эле көрүп жатканыңыздар керек. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, жалпы таксиде иштеп жаткан коллегалар. Мен почти что так где-то 5 күндөн бери чыкпай жумушка. Голостон байкасаңар болот. Бир аз сууктап өтүп калгандайбы, же бирдеке болуп калгандайбы, өзүмө түшүнбөй калдым. Үйдө жатып, жанагы эме бар го, үйдө жатып алып туруп, анча-мынча карайсың да, типа коэффициенттери караганда эле кып-кызыл болуп жанып, жумушка чыккың келип калат го. Анан кийин ошондой жаңылыктардын үстүнөн окусам, проценттер эме канча бир процентке көбүрөөк водительдер, таксисттер уже иштеп калышты деп, именно ошо Яндекстин статистикасы менен. То есть күнүнө ушунча иштеп калыптыр, ушундай болуп калыптыр. Анан Мой район деген жаңылык кирди. Мой район Кыргызстанда жок болчу да, Бишкекте. Ошолдан кошулуп, анан Мой район менен дагы жумуш иштесе болот экен. Проценти мисалы үчүн канча 9 район болсо, 9 районду кошкон сайын, ар бир район кошкон сайын 1% кошулат экен да. Мисалы 1 район 1%, 2 район 2%, 9 районду полный кошуп иштесең, Бишкектин ичинде наракка бирок чыкпайчы, 9% кошуп төлөп калат экенсиң ар бир эмеге, заказга. Андан дальше таксисттердин айлыгы резко көтөрүлдү. Күздүн мезгилине карап статистика чыгарганда почти что 25%ке айлыктары көтөрүлдү, акчалары. То есть бул деген нерсе 10 саат 11 сааттык сменада 7-8 миң акча табып калат деген жаңылыктар менен жаңылык чыгарган эмелер, каналдар бөлүштү. Жанагындай Инстаграмда официалдуу каналдар бар го, 24kg, News KG дегендер. Ошолор бөлүп, ошондой эме маалымат менен ар жак бул жакта иштеген, мисалы үчүн Москваны пример келтирип турду, Москвада таксист болуп иштеген мекендештерге сонун мүмкүнчүлүк, келип Кыргызстанда иштегиле деп жаңылык киргизип, адамдар кызыктырып атат да. Анан мен мисалы үчүн 5 күндөн бери чыкпай, бүгүн чыгып, сразу эле жанагы конкретикада жолдор жабык, новостьлерди унутканбыз, бирок Яндекс навигатор ошону даже кыла албай атат. Жолду жакшынакай кылып, бул жака барганда тосук болот экен, ошого альтернативный маршрут даярдап берсин деген ордуна Минтранс менен ошондой соединение коннект кылып туруп, ошону кылыштын ордуна каяктагы бир мындай болбогон жаңылыктар менен бөлүшүп атат да. Анан процентин азайтпай атат Яндекс. Процентин азайтыш керек Яндекс. Плюс мына жолдорду бузулуп, жанагы жабылган жолдор, ремонт болуп аткан жолдордун баардыгын бирден болсо процент эмесин картага киргизиш керек, оңдош керек. Ушул жолго баратканда могул жер тосук болот, ал жактан бул жакка бурулгандан кийин деп туруп маршрутту сразу түзүп берсе, ошондо водительдерге кенен жана оңой болот да. Эгерде азыр эми ар жак бул жактан по-любому мага окшогондор көп да, шаарды билбегендерчи, именно навигаторун жүргөндөр. Ошолор бардыгы маршрут менен барган болсо, ошо Яндекс кылган маршрут менен болсо, пробкадан көтөрүлүшү даже мындай эме кыйын болуп кетиши еще точный эме да. Ошондой эле болуп калат да, на самом делечи. Ошого мен лично бүгүн чыгып, пока что заказдардын кымбаттаганын, анан кийин саатына 700дөн иштей турган возможностту көргөн жокмун. Возможно, коэффициент жана элек, мем жанаттыр. Возможно, окуу убакыт башта элек, может быть. Но кандай болгон кезде дагы на данный момент пробка, карталардын некорректировкасы жана заказдардын арзандыгы дагы деле ошол бойдон турат. Эгерде мен туура эмес сөйлөп калган болсом, оюңузга жазып кетиңиздер. Чото мындай болуп атат, мен мындай иштеп атам, мен мындай иштеп атам депчи. Просто айтылган жанагы информацияга ылайык келбей атат да. Ошол информацияны булар каяктан алат, жана кантип эмеден чыгарат, мындай калп эле нерсени элге жеткизип, элдин эмесин успокоить этип коебу же кандай, мен ошону түшүнбөйт элечи. Бирок конкретно азыр Кыргызстанда такси аренда кымбат, проценттер кымбат, заказдын саатына иштеш суммасы туура келбейт, жана техподдержканын Яндекстин колдосу тоже толук иштей албайт, и плюс Яндекс навигатору корректный эмес. Ушул нерсени оңдосо, балким ошондо Кыргызстандагы такси сферасындагы жумуш өнүгүп кетиши ыктымал. Колдоп коштоп
жакшы комментарий, жакшы ой жазып коюңуздар туугандар. Себеп дегенде силердин оюңар, силердин пикирлериңер тоже албетте керек. Анан мен буюрса эртеңден баштап уже линияда канча болгон убакытта акча табышың жөнүндө тоже видео тартам. Но бүгүн азыр деле эми кечке мал азыр могу присадтан кийин башталса керек деген ой көрөбүз тоже. А так, ийгилик барыңыздарга.